80 миң сом берип айтып атасыз, ошол акчага эмне алдыңыз? Чолпон Канагат кызы 2019 микрокредиттик банктардын биринен тигүү бизнес үчүн 80 миң сом насыя алган. Бирок ковидтен кийин анын бизнеси зыянга учурап, ал насыяны өз убагында төлөй албай калган. Ушул жылдын февраль айында ишкер айым Улуттук банктын керектөөчүлөрдүн укугун коргоо башкармалыгына кайрылып, алар олуттуу колдоо көрсөтүшкөн. Жеңилдиктер ошо эмеге кылды, тиги бөлүп төлөгөнгө ошого жардам берди. Жумушчулар менен сүйлөшкөнгө жардам беришти. Пайызы көтөрүлгөн жок, ошону да айтышты. Пайызы көтөрүлбөйт, алган суммаңарды эле төлөп бергиле деди. Анан жана госпошлина ошону төлөп бердик. Өлкөнүн башкы каржылык көзөмөл органынын керектөөчүлөрдүн укугун коргоо бөлүмү жарандардын арыздаттанууларын көңүл сыртында калтырбайт, телефон аркылуу кеңештерди жана текшерүүлөрдү сапаттуу жүргүзүп турат. Учурда финансылык инклюзивдүүлүктү өнүктүрүүгө, мыйзамдарды жана керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо ыкмаларын өркүндөтүүгө багытталган стратегиялар иштелип чыгууда. Ар бир ошо кредиттик келишим бул конституция менен бекитилген, ошо гражданскый кодекстин негизинде түзүлөт. Анан Улуттук банк кээ бир учурларда келишимге кийлигише албайт. Бирок Улуттук банктын өзүнүн чара көрүү инструменттери бар. Эгер ошол жарандын укугу бузула турган болсо, кандайдыр бир финансы кредиттик уюмдардан мыйзам бузуу болгон учурларда Улуттук банк тарабынан чара көрүлөт. Улуттук банктын маалыматы боюнча насыя алуучулардын кайрылууларынын саны жыл сайын азаюуда. Эгерде 2021 жылы 1000ден ашуун арыз каралса, өткөн жылдын аягында 948 даттануу кабыл алынган. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда керектөө насыясы эң кеңири тараган. Бул товарларды сатып алуу, билим алууга, дарыланууга жана башка кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы төлөө, санарип кызматтар ишке киргизилгени, кардарга 1 сааттын ичинде паспорт менен гана насыяга товар алуу мүмкүнчүлүгү берилет. Бирок каржы уюмдары менен көйгөйлөр жаралбаш үчүн жарандар кредиттик тарыхын өздөрү текшерип турушу керектигин адистер белгилешет. Спектр различных продуктов. Ар кандай продуктылардын спектри кеңейүүдө жана жеткиликтүүлүгү да бар. Мурда кандайдыр бир иш-чараларды өткөрүүгө, оңдоп түзөө иштерине жана башкаларга акча алышса, азыр телефондор, тиричилик техникаларын бөлүп төлөө жол менен алууга мүмкүн болуп калды. Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жаатында Улуттук банк активдүү иш алып барууда. Биз мезгил менен бири-бирибиз менен байланышып, аларга келип түшкөн бардык кайрылуулар биргелешип каралат. Улуттук банк көзөмөлгө бардыгын алып турат. Белгилей кетсек, Улуттук банк каржы кредиттик уюмдар менен бирдикте Баткен жана Ош облустарындагы куралдуу кагылышуу учурунда жабыр тарткан карыз алуучулардын бардык түшкөн арыздарын карап чыккан. Ушул жылдын 31 майына карата жалпы 514 карыз алуучу кайрылган. 36,4 миллион сом суммасында 378 насыя жокко чыгарылып, 324,3 миллион сомдук 230 кредит реструктуризацияланган. Рахат Кыдыр Токтоева, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.